Кыргыз премьер-лигасында быйылкы жылы Өзгөн шаарынан жаңы команда кошулду. Өлкөбүздөгү эң байыркы шаарлардын биринен чыккан команда азыркы учурда кыргыз футболуна жаңылык киргизип жатат. Бул чыгарылышта Өзгөн клубу тууралуу кененирээк айтып беребиз. Gol! Мындай жабыгуу өтүп, эми гана сокку бар жана гол! Өзгөн тарыхында 2001 жылдан 2004 жылга чейин Кара Шоро аталышындагы команда болгон, ар кандай лигаларын ойногон Кыргызстандын. Бирок жогорку деңгээлде профессионалдуу иш алып барган мындай клуб жок болчу. Бул Өзгөн тарыхындагы ошол профессионалдуу жогорку деңгээлде иш алып барган биринчи клуб десем жаңылышпаймын. Азыркы күндө Өзгөндүн ар кайсыл региондорунан бизге чыгып, өзүнүн ушул Өзгөн шаарынан чыккандыгы үчүн аябай кубангандыктарын билдирип жатышат. Жана ушул азыркы тапта аябай ушул өз үйүндө өткөрүүчү оюндарын күтүп жатат десем жаңылышпаймын. Себеби азыркы күндө биздин ошол Өзгөн шаарындагы стадион реконструкция болуп жатканына байланыштуу азыркы учурда Ош шаарында жана Жалал Абад шаарында оюндарыбызды өткөрүп жатабыз. Бул жаңы клуб болгондуктан бир топко оор болду. Жаңы клубду түптөө, түзөө, өзүңүздөр билгендей азыркы күндө жакшы кадрларды чогулду, оңой эмес болду. Бирок ошого карабастан мен ойлойм биз эң жакшы кесипкөй адистерди чогулта билдик. Башында эл бизге ишенбей карап турду. Бирок убакыттын өтүшү менен жаштардын иш алып баруусун баалап, эл азыр ишеним билдирип, азыр ар тараптан колдоолорду көрсөтүп жатышат. Өзгөн клубунун албетте максаттарыбыз чоң. Буюрса ошол Өзгөн командасын туруктуу, профессионалдуу иш алып барган Кыргыз премьер-лигасынын алдыңкы клубтарын катарына кошуу, ошол эле учурда жаш таланттарды Кыргызстандын жана чет өлкөнүн чоң клубтарына жеткирүү, жана да ошол КПЛдеги алдыңкы орундарды алуу. Жаңдан түптөлүп чыкканына карабастан, бул команда лидерлерге атаандаштыкты түзүп келүүдө. Азыркы учурда премьер-лигада 10дон ашык оюн өткөрүп, командадагы жаш жүздөр улуттук құрама команданын тизмесине да чакырылып баштады. Алсак дарбазачы Оронбаев Өмүрзак жана Уланбек Сулайманов, ошондой эле Кудурет Искендербеков сыяктуу оюнчулары олимпиадалык құрама командага чакыруу алышты. Капитан болуумда командага аябай жоопкерчилик, ошо биздин машыктыруучуларга чоң рахмат мага берип жаткан ошол довериесине, ишеничине. Жаңы клуб ооба биз азыр Өзгөн быйыл эле чыкканына карабастан жакшы оюн көрсөтөт деп ойлойм. Аны баары эле көрүп, баары эле байкап жатат. Ошол азыр биз күндөн күнгө аракет кылып жатабыз. Ошо жакшы оюнубузду ар бир оюн сайын күчөтүүгө, прогресс болууга ошо биздин тренерский штаб бизге жакшы маалыматтарды берип, жакшы көрсөтмөлөрдү берип жатат. Ошо буюрса биз азыр кыйынчылыктардан өтүп жатабыз. Ошо өзүбүздүн полябыздагы жок болуп, бир чоң бир себеп болуп атат, алда себеп болот десем болот. Ошо өзүбүздүн базабыз болуп, өзүбүздүн болельщиктерибиздин астында ойносок, биз дагы оюмча жакшыраак ойнойбуз дейм, ишеничтүүрөөк. Командадагы атмосфера абдан жакшы. Биз ошо Колумбиядан келген, башка чет өлкөлөрдөн келген легионерлерибизди жакшы тосуп алдык. Тил боюнча маселе деле жок. Бизде англисче сүйлөгөн балдар бар. Колумбийцтер деле англисче сүйлөйт. Ошо бири-бирибизге түшүндүрүп, ошо жакшы коммуникация болушуга аракет кылып жатабыз. Биз эми жаңы клуббуз, ошон үчүн бизге жакшы задачалар коюлду. Эми азыр болушунча бийигирээк болуп бир пятерка аракет кылып жатабыз азыркы учурда. Ошондой эле Өзгөн командасынын курамында бир катар чет элдик оюнчулар да бар. Алардын арасынан Колумбиядан келген легионерлер өзгөчө көңүлдү бурат. Бир нече этапка бөлүп жумушту баштадык. Биринчи өзүнүн жергиликтин футболисттердин арасынан тажрыйбалуу, келечектүү оюнчуларды карап, ошолордун ичинен тандап алганбыз. Анан өзүңүздөр билгендей эле биз азыр өзүбүздүн жаштарга дагы көңүл буруп, аларга мүмкүнчүлүк берип, легионерлерге келсек,
Биринчи этапта эле Өзбекстандан келген биринчи этапта. Анан кийин биринчи этапты биз Ошто эле өткөргөнбүз. Анан кийин Турция мамлекетинде, Анталия шаарында калган легионерлер менен толуктап команданы түздүк. Бизге ошо легионерлерди тандоо өтө татаал болду. Жөн гана жакшы оюнчуларды эмес, жада калса жүрүм турум бизге характери жагынан биздин стилге түшкөн оюнчуларды тандап, аны адаптациясы кичине кыйын болду. Негизинен азыр көнүп буюрса алдыдагы оюндарга бизге жардам берет деген үмүттөбүз. Муну менен катар эле жаңы клубтун барган сайын күйөрмандары да көбөйдү. Алар клубтун А1 оюндарына келгенге аракет кылып, сүймөнчүктөрүн да кызуу колдоп келишет. Бул жолу да 5 күнгөйдөгү Достук Арена стадионунда талант менен болгон беттеште Өзгөндү кызуу колдоп турушту. Оюн аябай жакшы болуп атат. Мен себеби Өзгөндөн болом, Өзгөндүн күйөрманымын. Атай ушул оюнга келдик. Азыр аябай каттуу Өзгөнгө балет этабыз. Пока счет 1-0. Өзгөн вперед, алга. Азыр бизге победа керек только. Азыр ошол аябай толкунданып перерва этип футбол көрүп аткан учурубуз. Мүмкүнчүлүктөр болсо, постоянно Өзгөндүн оюндарын калтырбай келип турганга аракет кылабыз. Эң сонун. Бул чоң жетишкендик Өзгөн үчүн. Ийгилик гана жылмай атат. Бирок утабыз буйруса. Өзгөн командасына келдик бүгүн. Баарыбыз бирге келгенбиз. Командабыз менен баарыбыз болельщик болуп келгенбиз. Аябай суктанабыз, сыймыктанабыз. Эми усын деп ошо телетабыз, ошонусу күтүп атабыз, качан гол урат экен деп отурабыз. Өзгөн клубунун башка командалардын айырмачылыгы алар өздүк стилин түзүү аракетинде, коргонуудан чабуулга бат чыгуу жана динамикалык оюнду көрсөтүүгө белсенишет. Команданын башкы маштыруучусу да жаш, дилгир адистердин бири Надырбек Мамадалиев. Албетте бул Өзгөн үчүн, тарыхы үчүн бул өтө чоң мүмкүнчүлүк. Өтө бир ойлойм биз үчүн да бул өтө бир жакшы мүмкүнчүлүк болду. Себеби мен кыргыз жаш машыктыруучу катары ушул футбол клуб жаңыланып түзүлгөндөн бери мага дагы ушундай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ойлойм Өзгөндүн көрмандарды жана Өзгөндү футболду колдоп келип аткан жетекчилерди үмүтүн актап, анан жана Өзгөн шаарына жаңы дем, жаңы бир футболго болгон кызыгуу алып келишке аракет кылабыз. Азыркы учурда Өзгөн шаарында стадиондун курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Ал стадион дал ушул клубтун базасы болот. Түштүк тарапта дагы бир толук кандуу беделдүү клуб пайда болду десек болот. Өзгөн футболдук клубу өзүнүн өздүк стили бар өзгөчө команда боло алат.